ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Buyursa, сабағымыз улайбыз, намазымды оңдойым бойынша сабағымыз улайбыз, намазға кірішу кетеменен. Өткен сабақтарда біз намазда макрух болуучу амалдарға келгенбиз. Ошол макрух амалдардын ичинен 42-сү бардык адамдарга, анан көпчүлүк намаздарга тиешелүү деп айтканбыз. Эми ошол 42ден башка дагы 7 бар, алар кээ бир намаздарга тиешелүү. Биз общий бардык макрухтөрдүн жалпы саны 49 деп айтканбыз. Эми ошонун калган 7-сү кээ бир намаздарга жана кээ бир адамдарга тиешелүү. Мисалы, эркектерге тиешелүү, аялдарга тиешелүү эмес, же имамдарга тиешелүү, артында уюган адамдарга тиешелүү эмес болгон көрүнүштөр. Эми буюрса ошолор боюнча wal khasu 17. Khas болгондор 17. То есть намаздын ичинде кээ бир намаздарга, кээ бир адамдарга тиешелүү болгон макруштер 17. Алардын биринчиси интизарул имами лиман самия хафкан алейхи лис-салах. Имам намазда туруп бирөөнүн келе жатканын, ошол бутунун басканын эшитип, намазды күтсө, ушул нерсе макрух болот имамдарга. Имамдарга негизи эле жеке адам окуса, бул дагы эле макрух болот. Жеке адам деген жеке адам болбойт да, жамаат менен болот сөзсүз түрдө. Имам жамаат менен болгондо имам намазды адамдар келсин деп кошулсун деп күтүп турса, бул нерсе эмне имамдар үчүн, ошол намазды окуган адам үчүн эмне болот? Макрух иш болот. Неге? Анткени намаз адамдар үчүн окулунбайт да, намаз Аллах үчүн окулунат. Адамдар күтүп, намаз адамдар күтпөйт. Намаз таксырларды күтпөйт. Намазды адамдар, таксырлар, молдокелер күтүш керек. Ошого намазды жамаат менен окуганда имамдар саждада туруп калат, кээде көрө, кээде кыямда туруп калат, кээде рукуда туруп калат. Ушул нерселер болбойт. Сырттан келген адам жетишип калсын, ушул аракетке жетишип калсын, бизге кошулуп калсын деп намазды кечиктирген дурус эмес. Бирок кыямда туруп узунураак кыраат кылсачы, бул нерсе макрух эмес. Узунураак кыраат кылса, ал нерсе макрух. Бирок кыраат кылуу максатында, ал эми артында келген адам кошулуп калсын, ошондо намазга жетишип калсын деп ошону күтүү максатында кыраат узартса, анда бул нерсе эмне? Жакшы эмес маселелерден. Ал эми жок, жөн эле кыраат узунураак кылайын деп туруп кыраат кылса, бул нерсе эмне болот? Макрух болбойт. Андан кийин ва татуири санияти алал ула фил фараиди. Багымдаттан башка намазда пешин, асыр, шам, куптанда багымдын биринчи рекетини узунураак кылып окуу, экинчи рекетке караганда узунураак дегенден максат 3 аяттан узун болуп кетүүсү. Мисалы, сиз биринчи рекетке 10 аят окудуңуз, экинчи рекетке 15 аят окуп салдыңыз. Ушундай кылсаңыз, Абу Ханифа менен Абу Юсуф радиллаху анху эмне бул маселе макрух деп айтат. Бул качан? Багымдаттан башка намаздарда деген маселе келет. Ал эми имам Мухаммад радиллаху анхуда жок. Бардыгында эле биринчи рекетке караганда экинчи рекетти негизи имам Абу Юсуф менен имам Абу Ханифа радиллаху анхуда экинчи рекетти узун кылуу макрух. Ушул нерсе бизде экинчи рекетти макрух кылуу узун болот. Ал эми биринчи рекетти узун кылсачы, жок, ал нерсе макрух эмес. Биринчи рекетти узун кылса, ал нерсе макрух эмес. Кийинкиси ва таваккуфу фи аяти рахмати вал азаби лил имами вал муктади мутлакан ва лил мунфариди фил фараиди. Рахмат аяттары келсе, окуп жатып, ал жакта имам болсун, же болбосо жеке окуп жаткан адам болсун, ал эмне ошол аяттарда токтоосу эмне болот? Макрух болот. Ал эми жеке окуган адам фарз намаздарда же важип болгон намаздарда токтоосу макрух болот. Ошондуктан рахмат аяттарына келсе, мисалы алганда фи жаннати наим деди, же болбосо фиха деп айтты, мисалы бейиштеги, же болбосо Аллахтын рахматы жөнүндө аяттар. Ошол аяттарды окуп, өзүнчө рахат алып, ошол аят кайра окуп, же болбосо ошол аятта токтоп туруп, ойлонуп, эме кылган макрух болот намаздын ичиндечи. Азап аяттар келсе, ал жакта башыга от куюлат, мындай болот. Аяттар айтылат, азаптар боюнчачы. Ошолорду ойлоп, кантип азапталынат экен, эгер ошол жака түшүп калсам кандай болот экен, ушинтип ойлонуп туруу
Бул нерсе макрух болот. Ошондуктан намазда токтобостон кыраатты катар менен удама биринин артынан бирин окуп кетиш керек, эгер окуй турган болсочу. Ал эми мунфарид адам фарз намаздарда же болбосо важип намаздарда деп айттык. Ал эми нафилда токтосо болобу? Ооба, болот. Бир аз токтосо болот. Андан кийинки вассаждату аля каурил имама. Бул эмне макрух танзихан болот. Бул кандай? Намаз окуп жатса каурил имама деген кандай? Кийиндин бир четине же болбосо имама деп коет, селде деп коет кыргызча. Ошол селденин учу бар, му арт жагында, ошону алдыга төшөп, ошого сажда кылуусу ушул нерсе макрух болот. Же болбосо кийимдин бир четин төшөп туруп, ошого сажда кылуусу ушул нерсе макрух болот. Сажда кылганда жерге сажда кылыш керек, То есть ошол жай намазга же болбосо ошол атайын жерде коюлган нерсеге сажда кылыш керек. Ал эми намаз окуп жатып бир нерсени ал жака коюп алуу ушул нерсе макрух. Эми ошол сыяктуу эле топуга, ошол сыяктуу эле оромолго сажда кылуу макрух болуп турган. Мисалы топуңузду мындай кылып алып туруп намаз окуп жатасыз. Ушундай сажда кылсаңыз намазыңыз дурус эле болгону макрух болот. Ошол сыяктуу эле эжелер, аял кишилер ошону менен сажда кылды. Намаз окуганда билебиз, аял кишилер жүзүн ачып намаз окуш керек, билебиз, жүзүн ачканда ушул пешенеси дагы ачылыш керек. Ал эми оромолду мындай тагып алып окусаңыз не болуп калат? Макрух болуп калат, пешенени жабып окусаңызчы. Андан кийинкиси ва илсакул батни бил фахзи лирrijali. Эркек кишилер курсагыны саныга жабыштырып алып намаз окушу макрух болот. Мейли ал имам менен болсун, жамаат менен болсун, айырмасы жок. Ал эми ва када бастухумул абдайни. Эки колду дагы бул жака жабыштырып алып намаз окуу эркектер үчүн макрух болот бул нерсе. Ал эми эгер жамаат менен болсочу, жамаат менен болуп эгер жаныңыздагы адамга тоскоолчулук боло турган болсо, анда колдорду кичине бул жака тийгизип, курсакты жамаат эмеге тийгизип, саңга тийгизип намаз окусаңыз боло берет эркектердечи. Болгону кылбаш керек. Жеке окуганда бул нерсе макрух болуп калат. Анан жамаат менен окуганда качан макрух болбойт? Эгерде ошону кылсаңыз башка бирөөлөргө зыяныңыз тийсе, намаз окуп жатканда, ошондо ал нерсе макрух болот. Ал эми макрух болбой калат. Ал эми тийбесе, зыян болуп эч нерсе болбосо, анда аны кылуу жөнүнө кылуу макрух болот. Ва назухумул камису авил қалансуати ва назухумул камиса авил қалансуата ва лубсухум кадарга би'амал насирин. Бир кичинекей, кыска, аз болгон кыймыл аракет менен бир кийим кийип алуу, же болбосо баш кийим кийүү, ошону чечүү дагы макрух болот. Аз кыймыл аракет менен. Мисалы саждага барганда колуңуз кийип туруп топуңузду чечип койдуңуз. Ал эми аялдар чечсе намаз бузулуп калат, неге дегенде аялдардын колу менен жүзүнөн башка баардык жери авырат да. Аялдардын колу менен жүзүнөн башка баардык жери авырат болот. Баарыбыз эле билебиз, мисалы аялдар бар экен сыртында ашыкча. Ошону намазда билдирбестен актырын чечип койду. Ушул нерсе макрух болот. Эркектерге деле, аялдарга деле, же кийди. Кийип алса дагы макрух болот. Бирок бир шарт менен аз амал болсо. Ал эми көп амал болуп кетсе, намаз бузулуп калат анда, Бул аз амал жана көп амалды өткөн сабактарда айтканбыз кантип айырмалоо боюнча. Ва татвирул имам ли салати би хайсу ясқулу алал қауми. Имамдарга өзгөчө эскертүү. Адамдарга оор болуп, адамдар кыйнала тургандай кылып намазды өтө узун кылып окуу макрух болот ушул нерсе. Анан өтө кыска кылып окуу дагы макрух болот бул нерсе. Өтө кыска деген мисалы Фатиханы окуп берели 3 аят ушундай кылган макрух болот. Ошондуктан намаз өтө узун эмес, өтө кыска эмес, орточо окуш керек. Узун окусаң жамаатка адамдар кыйналат. Мисалы алганда сен ар бир рекетке 5 беттен, 10 беттен окуп турган болсоң, бир багымдат намазында бир пара окуп турган болсоң, адамдар оор. Ошондуктан 5 бет максимум ушуга чейин окуп окуса болот. Ал эми өтө узун кылып салган болбойт. Ал эми шамда итегамире кыска окуш керек, билебиз баардыгыбыз. Андан кийинкиси ва тахфифуху лаха ли ажалатихим. Адамдар шашкандын себебинен аларга жеңил кылып берүүсү дагы, бул жакта жеңил кылуунун бир канча түшүнүгү бар, азыр айтабыз. Жеңил кылып берүүсү дагы эмне болот? Макрух болот. Экинчи түшүнүгү жеңил кылып дегенден максат адамдар шашып турат, эми ушул намаз кыска эле кыса сүрөлөрдү окуп таштайын дегени, бул дагы макрух болот тургандар.
Бирок өзү эле адамдар үчүн эмес, намазды бир аз кыскараак окуса болобу? Ооба болот негизинен. Анан намазды шашмалаңдап окуган дагы макрух болот. Бир жака шашып жатасыз. Конокко чакырды, же тойдон калып кетип жатасыз, же башка бир нерсе болуп жатат. Ушундай кылып окуу дагы эмне шашмалактап, ошол менен шашмалактап окуган дагы эмне макрух болот намазда. وإلجاء الإمام القوم للفتح إذا قرأ ما يجوز به الصلاة. Namazda adашып таппай калса аяттарды имамга айтылып жатат да, адашып таппай калса жамаат айтсын деп жамаатты күтүп калуусу ушул нерсе макрух болот. Мисалы имам адашты деп коюп таппай калды. Ихдинас сиротал мустақим, ихдинас сиротал мустақим деп нар жака өтө албады. Сироталлазина айта албады. Эми кээде болот да. Фатихадан эмес, башка сүрөлөрдөн көп болот деңизчи. Мен түшүнүктүү болушун Фатиханы айтып жатам. Эми ушуну таппай калса, анда арт көпкө туруп калса, анда бул нерсе эмне болот? Макрух болот. Мисалы айтайлы. Фатиханы окуду, Фатиханы ихлас окуп жатат. Кул Аллаху ахад, Аллаху самад деп калган, таппай калды. Аллаху самад деп туруп калды. Эми ушул учурда эмне кылыш керек десе, фарз менен важиптер аткарылгандан кийин артында турган жамаатты берет деп укма берет, адашкан жерим туурулайт, мен таппай калган жеримди айтат деп ушундай күтүү эмне болот? Макрух болот анда. Азыркы айткан Фатиха менен Замсура бул мисал катары гана айттым. Болгону бизде эмне? Фатиханы толук окугандан кийин Фатиханы эгер таппай калса күтөт. Бир аз күтүш керек. Бул күтүш керек дегенден максат эми өтө көп убакыт эмес, артында турган жамааттан кичине акылдуу болуп, имам адашып жаткан, таппай кыйналып жатканын билип туруп сразу айтып коюш керекчи. Ал эми 3 аяттан кийин, мисалы сиз Фатиханы окудуңуз, Фатихадан кийин Замсураны окудуңуз, Замсурадан кийин мисалы Ар-Рахман айтып берейин. Ар-Рахман алламал Кур'ан халакал инсан дедиңиз, таппай калдыңыз. Алламахул баянны таппай калдыңыз. Эми ушул жактан таппай калсаңыз, күтүп турушун кереги жок. Сразу рукуга кетиш керек. Неге дегенде Фатиха окудуңуз, Фатихадан кийин 3 аят окудуңуз, ошол сизге жетиштүү. Андан кийин важахрул кираати фи навафилин нахари. Эркек адамдар үчүн күндүздүн күнү нафил намаздарда, фарз намаздардан башка бардык нафил намаздарда, бардык намаздарда үндү чыгарып окуусу макрух болот. Макрух тахриман болот. Арамга жакын адам күнөөкөр болот эгерде ошентип окуй турган болсоңузчу. Ошондуктан күндүздүн күнү намаздарды үн чыгарып окуш керек. Алла, астагфирулла. Эми аялдар дайыма үн чыгарып окуш керек, билебиз аны. Андан кийинки маселе ва кираатул имами ayat as-sajdati fima yukhafitu illa fi akhir as-surati. İmam cemaat menен namaz okup jatkanda жөнөкөй фарз намаздарды, бул таравих эмес, башка жөнөкөй фарз намаздарды айтып жатабыз. Ошол намаздарды окуп жатканда сажда аятын кошуп окуусу макрух болот. Неге дегенде сажда аятын коштоңуз, сиз эмне саждага барышыңыз керек болуп калат. Ошол жерден саждага барсаңыз, эмне намазыңыз сиз саждага кеткен болсо, жамаат рүкүдө калып кетет. Ошондуктан жамаат ойлойт да рүкү экен деп, бардык адам эле биле бербейт бул сажда аят экендигинчи. Ошондуктан жамаат менен окуп жатканда сажда аятын окуганга аракет кылыш керек. Бирок окуса болобу? Ооба болот. Качан болот? Рүкүгө кетерден алдын окуп туруп, анан рүкүгө барып, анан саждага барса ушунда болот. Неге дегенде бизде сажда аятынын ордуна рүкү кылып берсе да дурус. Рүкү кылып берсе деген ошо намазда ниет кылып сажда аятын окудуңуз, анан сажда аяттан кийин сразу рүкүгө кеттиңиз. Ушундай кылсаңыз дурус болот. Анан намаздын сыртына жок, төгө сажда кылыш керек. Андан кийинки маселе ва тикрару суруран ау хузнан фил фараиди била узрин илля фил навафил ва сунанил мутлакати. Бир аятты сүйүнгөн абалынан же болбосо кайгылуу болгон абалда, фарз намаздарда же важип болгон намаздарда эч бир үзүрсүз эле, эч бир себепсиз эле кайра кайталап окуу, ушул нерсе макрух болот. Бир эле нафил намаздарда, сүннөт намаздарда нафил болбойт. Биз билебиз, кээ бир алымдардан же ойларлардан айтылат, ушул аятты бир канча жолу кайталат депчи. Бул фарз намаздарда эмес, туугандар. Ошолор баардыгы нафил намаздарда. Бизде нафил намаздарды кайталап окусаңыз болот, фарз намаздарды кайталап окусаңыз болбойт. Удхулуха бисалам. Ушул аят жагып калды, мисалычы. Маанисин түшүнүңүз. Бешикке саламаттык менен киргиле деген маанида. Удхулуха бисалам деп намазда кайра фарз, важип намаздарды кайра кайталап окусаңыз болобу? Жок, болбойт. Буну антип кайра кайталап окуган болбойт. Халидина фиха dedi, misal tozoqtayıp kalat dedi. Halidina fiha, ушул аятты түшүнүп калдыңыз, анан кайра төөлүктүү калат экен, кандай болот экен деп халидина фиха деп кайра кайтып окуңуз.
болбойт туугандар. Намазда макрух болот бул нерселер. Ва тикрару сурати фи ракатин вахидатин фил фараиди. Farz namazlarda gana, nafil namazlarda болот, бирок жакшы эмес анда деле, бирок farz namazlarda бул макрух болуп кетет. Bir sürөнү кайра bir рекетте окуш макрух болот туугандар. Мисалы, жаңы аятта айттык эми сүрөнү кайталап. Мисалы, Фатиха окудуңуз, Фатиханы кийин Ихласты окудуңуз. Кул Аллаху Аллаху самад лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Кайра кыласыз. Кул Аллаху самад болбойт ушул нерсе, макрух болот. Экинчи рекетте дагы макрух болот, эгерде сиз башка сүрө билсеңиз. То есть сиз биринчи рекетке Ихласты окудуңуз, экинчи рекетке дагы Фатиханы кийин Ихласты окусаңыз макрух болот. Неге? Сиз башка сүрөлөр билесиз, ошол себептен макрух болот. Эгер башка сүрөлөр жатты, жаңы исламды кабыл кылды, жаңы намазга түштү. Жаңы намаз окуп баштады. Башка сүрө билбейт. Эми ушул адамдар Фатиханы кийин билген сүрөсүн окуп турса болот, жаттаганга чейин. Бул бир эле күнгө уруксат туугандар. Аз эле убакта, бир эле күн деп эле, аз эле убакта уруксат. 3 күнүн ичинде тез башка сүрө жатташ керек. Сөз сүрөдө Фатиханы кийин 4 сүрө жатташ керек азында, Мусулман адам мойнунда важип болгон амалдардан ушул Фатиха сүрөсү, анан дагы 4 сүрөнү жатка билүүсү, же болбосо 4 сүрөнүн көрөмчүлүк аяттарды жатка билүүсү милдет болгон амалдардан, важип болгон амалдардан. Ал эми жок, биз Кудайга шүгүр азыр 2 сүрөдөн көп сүрөнү билебиз, ошондон Фатиханы кийин bir сүрөнү кайра bir рекеттин ичинде болсун, 2 рекеттин ичинде болсун окуганыбыз биз үчүн макрух болот туугандар. Андан кийинки 15-чи макрух болуучу амалдардан вассалату рафи'ан кумбейхи илал мирфакайни лирrijali. Аялдар, эркектер үчүн колдоруну моол жактарга чейин, мирфак чыканакка чейин түрөсү же ушундай тартып коесуз, ушундай кылып эркектер үчүн намаз окуса макрух болот. Аялдар менен намаз окуса намаз бузулат. Эгерген аялдардын колу авырат да туугандар, колдору авырат болот аялдардыкычы, ушуга көңүл бурайлы. Эркектердин түрүп окуусу же тартып коебу, экөөнүн айырмасы жок. Макрух болот. Ал эми азыркы кезде жайдын күнүндө футболкача намаз окусаңызчы, мисалы, көргөзүп берейин силерге, монда футболка кийип алып намаз окуду. Жеңи жок. Не болот намазы? Макрух болот десе, кээ бир алымдар ооба макрух болот дейт. Неге дегенде, бул намазда ылайыктуу көрүнүштөрдөн эмес деп айтат азыркы алымдарыбызданчы. Ал эми доктор Салах мен макрух дегендерге кошулбайм, макрух болбойт. Неге дегенде, бул нерсе азыр уяттуу нерседен эмес деген эркектер үчүн айтып жатабыз, Ушундай фатвасын айтат. Бирок бизде Кыргызстандагы алымдарыбыз эмне дейт? Макрух болот дейтчи. Ошо Кыргызстандагы алымдарды эшиткенибиз жакшыраак бизгечи. Андан кийинки маселе وقول المقتدي عند آية ترغيب وترهيب صدق الله تعالى وبلغت رسله. Muqtadi imam targ'ib boyunca bir narsa qiziqtiruv boyunca aytsa, oyatlarni o'qisa va tarhib boyunca oyatlarni o'qisa, qo'rqituvchi bir narsani to'suv boyunca oyatlarni o'qisa, anan ortida turgan muqtadi ichinde je bo'lsa aytsa, sadaqallohu taala, Alloh taolo chinliqni aytdi deb oyat o'qidi da, Alloh taolo chinliqni aytdi. Janadan anın payg'ambari bizga o'sha narsani yetkirdi dese, o'sha narsa makruh bo'ladi. Nega? Bu birinchidan imamdın o'qiganini uğudan tosot da, imamdın o'qiganini uğu vacip da. Allah taolo Qur'onda ne deydi? Va idza quriyal Qur'anu fansitu deydi. Fansitu. Eğer de sizlerge Qur'on o'qilsa, anda sizlerimde insat qilga, un chiqmasdan o'qila deydi o'shani. Fastami'ula insat qilgadan un chiqmasdan ani o'qila deydi. O'qib жатқанда намаздын ичинде un chiqpay turish kerak. Sirtda dere, jo'neko учурларда Qur'on o'qilsa, anda sen o'qish kerak сөз turdi-chi. Süylöşüp başka bir nesneleri kılgan durus emas. Andan keyingisi وَالْاِعْتِمَادُ بِحَائِطٍ اَوْ اِسْتِوَانَةٍ وَنَحْوِهَا بِلَا عُذْرٍ فِي غَيْرِ النَّوَافِلِ. Nafil emes, farz, vacip bolğan namazlarda bir nersege söönüp, isteyena bolsun, je bir tayak bolsun, je bir adamga, je bir kresloga, je başka bir nersege söönüp namaz oku, uşul nerse makruh bolat. Nege degende, namazda huşu huzunu buzatda bu nerseçi, huzun ketүүsüne sebepçi bolot. Ошондуктан namaz okup жатканда өзүңдүн күчүң менен туруш керек. Өзүңдүн күчүң менен өзүңдүн бааланган жерге туруш керек туугандар. Намазга макрух болгон амалдар ушулар туугандар.